Кара Дарыяда суунун нугу көтөрүлүүдө. Жаандын көп жашынан жана кемпир абадтан суу ачылгандыгына байланыштуу учурда суунун нугу 200 кубка жетип турат. Анын кесепетинен өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан даярдалган жээкти 200 метрге чейин жеп кетүү коркунучу жаралган. Мемлекет тарабынан 3000 метр, 3 километр тосулуп келди азыр. Ушул тосулуп келген күнү кече берди бүтүп атканда уже бияктан жаан чачын болуп суу көбөйүп келди, тоонун көгөр суусу. Ошонун себебинен кемпир абадтан дагы ачылды суу, көбөйүп суу кайра мөрдү жей баштады. Түн жарымга чейин ушул МЧСтин техникалары менен тостук, кептеп тосуп калдык. Бирок ылдый жагынан 200 метр ылдый жагдан баары бияка тешип өтүп кетти да суу. Негизи эми аракет жакшы, мына техникалар иштеп атат. Ушул тапта Сузак районуна караштуу Кара Дарыя дарыясына суунун нугун түздөө иштери жүрүүдө. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрликтен 5 оор техника тартылып, тиешелүү жумуштар аткарылууда. Бул иштер аякталса 500 гектар айыл чарба жери, 200 кожолук сел кооптулугунан корголот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан казылган нукта бүгүнкү 200 болжол менен где-то 200 метр суу жеп кетүү коркунучу жаралган. Коркунучун алдын алуу максатында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан атайын техникалар бөлүнүп, бүгүнкү күндө ошол жерде жээкти коргоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ал жерде атайын буга чейин пахта заводунун бетон сындыктарын жерлерине ташып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тосуу иш-чаралары, ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан күйүүчү май бөлүнүп берилүүдө. Кара Дарыя айыл аймагына Кара Дарыя Көгар дарыясынан бириккен суу келет. Суга суу мезгилинде кемпир абад суу сактагычынан суу коюу берилгенде дарыянын деңгээли нормадан ашык көтөрүлөт. Аймакта суу жээктерин бекемдөөчү дамба жоктугунан жыл сайын айыл чарба жерлерин суу басат. Бул көйгөй акыркы 4 жылдан бери дыйкандарды түйшүккө салып келет. Мындан улам дамба куруу жыл сайын көтөрүлгөн маселе. Ошо 2000-жылдар дамбаны алып кетип, 2008, 2012, 2022 жылдар көп болуп, биз только шалларды алып кетип, дыйканчыларга зыяны көп кетип атат да. Бүгүнкү күндө ушул дамбаны мамлекет салып берсе, жерлерди өсөштүрүп, мамлекетке дагы, элдерге дагы жакшы болот эле. Район аймагында жайгашкан айыл аймактардагы ошо айылдардагы ошо кооптулук жараткан ошо Көгар дарыя менен Кара Дарыя дарыяларында жээгинде ошо турак үйлөргө, сос объекттерге, ички чарбалык жолдорго, деги эле ошо айыл чарба багытында пайдаланган жерлерге ошо кооптулук жараткан участокторду жеринде карап, буга чейинки план бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошо Жалал Абад облусу боюнча 25-жылга 41 объект пландалган бүгүнкү күндө. Бул Кара Дарыянын ошол эл жашаган аймактарында бүгүнкү күндө ошо буга чейинки болгон ошол сел кырсыктарынан болгон селдерден ошо кооптулук жараткан аймактарды ошо жанагындай этап деп коюп, ошол бүгүнкү күндө жанагындай ошо этап менен ошо коргоочу ошо курулмаларды куруп, атайын ошо дамбаларды, андан сырткары ошо алдын алуу ошо иш план негизинде атайын ошо дарыянын ошо аккан суунун нуктарын оңдоо менен иш жүргүзүлүп атат да. Жалпысынан 2025-жылга атайын алдын алуу жана кесепеттерди жоюу ишмерчемине 42 объект бекитилген. Анын 14 объектисинде иш алып барылып, 8-инде жумуш бүткөн. Жыйынтыгында 1900га жакын туракча, 3 көпүрө, ондогон социалдык объектилер корголот. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.